Кыргызстандын Мунайчылар ассоциациясы Орусиядан ташылган күйүүчү майды Казакстан аркылуу алуу өтүүдө кыйынчылыктар пайда болгонун билдирген. Бирикме бул тоскоолдуктан улам 20 күндөн кийин Кыргызстанда күйүүчү майдын тартыштыгы жараларын эскерткен. Мындан улам Кыргыз темир жол ишканасынын башчысы менен Казакстан темир жолу башкармалыгынын төрагасы жүк ташуу маселесин талкуулашкан. Ал эми Ош шаарындагы май куючу бекеттерде күйүүчү майдын кору жетиштүү. Бекеттерде бензиндин ташылып келгени белгиленген мөөнөт менен жүрүп жатат дешет. Азырынча тартыштык сезиле элек. Албетте бул нерсеге көпчүлүк аркылуу ойдо чыгып атышат, но бизде андай эмес. Бизде күйүүчү майдын запасы дээрлик жетиштүү десек да болот. Бизге Россиядан түздөн түз келет. Казакстанда болуп жаткан иштерге биздин эч кандай тиешебиз да жок ал жака. Бизге түздөн түз келет. Андай эч кандай дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок десек дагы жаңылышпайбыз. Мунай заттарын Казакстан аркылуу Кыргызстанга өткөрүү боюнча маселе жок экенин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Азамат Сакиев билдирди. Ал тартыштык болбой турганын белгилеп, нефтетрейдерлер ассоциациясынын кечеги тараткан маалыматын төгүндөгөн. Анда Казакстан темир жолу компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Нурлан Сауранов менен 144 000 тонна мунайды транзит боюнча алып өтүү макулдашылган. Ошол эле учурда 24 000 тонна мунай зат жолдо Кыргызстанда келе жатканы белгилүү болгон. Өлкөдөгү күйүүчү май жетиштүү болгону менен баанын өсүшү токтой элек. Ош шаарындагы май куючу бекеттерде АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 68 сомго чыкты. Ал эми АИ 95 бензини 71 сомду чапчып жатат. Баанын тынымы жок өсүп жатканы айдоочулардын капчыгын кагууда. Калдагы калк ташыган таксисттер күйүүчү майдын кымбаттагандан бери жол акы дагы көтөрүлүп жатат дешет. Эми бүгүнкү күндө бензин 70 сомго чыкты. Биз такси кылып, мына жерде адам ташып кызмат кылабыз. Бирок бизде деле актабай калды да. Кымбат айтсаң чыкпайт, арзан айтсаң актабайт. Эми эч канча өтпөй эле бензин билинбестен секин көтөрүлүп кетип баратат. Биз ушул жерде ана жүргүнчүлөрдү ташып сураган жерлерине апарып коюш милдетибиз. Эми кичине өзүбүзгө пайдалуу кылабыз. Бензин кыйматына байланыштуу биз арзан айта элебиз. Бизден кичине пайдасы калыш үчүн. Чында эле бир ай мурун эле 62 сом 63 сом эле. Уже бир айдан кийин уже 70-40ка чыкты. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизде же ишкерлигиңизди биздин YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. Бензиндин кымбатташы менен бардык тармактарда баалардын өсүшү байкалып жатат. Мындан улам өкмөт күйүүчү майды импорттоо үчүн башка өлкөлөрдү караштыруу зарыл дешет экономисттер. Ошондой эле экономикалык биримдиктеги мамлекеттердин бул тоскоолдуктары эл аралык келишимге каршы келерин айтышат. Күйүүчү майга болгон муктаждыкты азайтуунун дагы бир жолу катары жашыл экономикага инвестиция тартуу керектигин билдиришет. Башка альтернативдүү коридорлорду издегенге аракет кылышыбыз керек. Башка мамлекеттердин аймак аркылуу, Өзбекстан, Түркменстан аркылуу Каспий деңизине чыгып, ал жерден Азербайжандан нефть алышка мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле Түркменистандан нефть алуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланыш керек. Казакстандын өзү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Казакстанда бардыгыбызга белгилүү нефть продуктулар Россияга караганда бир кыйла арзан. Ошондуктан ошол жактан алуу кыскасы импортту диверсификация процесси жүрүш керек дагы. Бир эле булактан эмес, ар түрдүү булактардан алууга мүмкүнчүлүктөр жаратыш керек. Өзүбүздө жетиштүү көлөмдө нефть продуктуларын чыгара албагандыгыбызга байланыштуу биз анда электромобиль жакка көңүл бурушубуз керек. Ал биринчиден экологиялык жактан таза транспорт болуп эсептелет. Жана ошондой эле Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү көп. Өзү электр энергиясынын арзандыгы бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачып берет. Өлкө жылына 1 300 000 тоннадан 1 500 000 тоннага чейин күйүүчү май керек дейт. Анын көпчүлүк бөлүгү Орусиядан ташылат. Буга чейин Россия бензин жана дизель майын экспорттоого убактылуу чектөө киргизген болчу. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.